Биз азыркы учурда Сокулук райондук сотунда турабыз. Эртай Исхаков мыйзамсыз кармалып турат. Соту болгон жатат. Бул Тилек байке болсо селекция айыл болуп да? Селекция айылынын тургуну. Ошо ичинен билет окуяны. Себеп дегенде бул жерде Эртайдын мыйзамсыз камалып жаткандыгы бул Тилек байке айтып берет азыр чоо жайын. Чоо жайын айтып берип коңузчу. Эмне болуп камалып атат, кандай болуп атат? Ассаламу алейкум. Урматтуу кыргыз элим. Менин кайрылуу себебим баягы чындыкты айтыш керек. Эртайда биринчи очередь күнөө жок. Эртай баягы биринчи арча эшикте суу жок болгон кезекте ошактын эмесин чагылдырып жүргөн болчу да. Анан мен ошол жака барып Эртайга кайрылып, сизден суранабыз, биздин да көйгөйдү чечип бериңиз, биздин үнүбүз бир жогорку жака жетпей атат. Сиз дагы чагылдырып берсеңиз, сиздин себебиңиз менен үнүбүз жетип калат деген балким ойдо чакырганбыз. Биринчи эмедечи. Анан баягы экинчи кайрадагы чогулганда, элибиз чогулганда. Баягы жол жабылып атпайбы, бирок жол жабылганда Эртай мырза жок болчу анда. Жол жабылгандан кийин Эртай мырза келген болчу. Ал дагы мындай жол жапсын деп айткан эмес. Мен да силерден суракка алып жүргөндө Эртай мырзага акча бердиңерби, акчага ким спонсор болуп атат дегенде мен эч кандай биздин Аустралиянын атынан баягы квартальный болгондон бизде Эртайга акча эч кандай акча берген эмес. Эч кандай өзүнүн ыктыяры менен баягы биздин үнүбүздү бир жогорку жакка Садыр Жапаровго жеткизсин деген кайрылуубузду жасаганбыз. Жол жапканда Эртайдын эч кандай күнөөсү жок. Бул жерде эч кандай жана байкелердин да күнөөсү да жок. Биз деген суу боюнча чыкканбыз. 3 айдан бери суу жок. Ошо суу боюнча чыкканбыз да көйгөйбүз. Бу жерден 3 байкени боштондук негизичи. Күнөөсү жок ал байкелердин да. Жөндөн жөн эле баягы камап кетип атат да. Алардын күнөөсү жок. Эч кандай баягы Эртайдын айткан сөзү да жок, камалсын деп дагы айткан жок. Акча бер деп айткан жок, жолго чыккыла деп айткан жок. Элдер баягы ар кандай болуп кеткенде баягы жолго чыккандан кийин бир 3 сааттан кийин кечинде караңгыда саат кечки мал саат 9-10 келген. Анан ошону видеого чагылдырып берген болгону. Эч кандай баягы элдерге айткан да эмес. Мен элдердин атынан да сүйлөп атам баягы. Өзү эле келген видео баягы биздин группада бар болчу, ошо группадан көрүп келип баягы бизди көйгөйүбүздү чагылдырып берип атат да. Эч кандай жаман ой жок. Анан баягы чынын айтканда Роудудан да сурактым да айткам, силерге жанагындай суу берип, силердин башыңарда жана наркотик сыяктуу башыңарды ичип алып, башыңарды айландырып, ошо себептен бардыңар деген сыяктуу да суроолорду берди да. Эч кандай жанагындай суу, наркотик, суу эч кандай колдонулган жок. Ар бир жаран өзүнүн ыктыяры менен чыккан, кыйналганынан чыккан, сабыр түгөн чыккан. Ошол мен эч кандай Эртайдын күнөөсү жок. Эртайга боштондук. Эртайга боштондук. Жана эки байкеге да боштондук. Алардын да баягы сууга элге баягы салым кошуп, жардам кылып, элден бир тиын албай ушул байкелер жардам кылып жүргөн. Жардам кылып, ошо тамак ашын алып келип берип, күн түн дебей өзүнүн баягы убак саатын курмандык кылып, жардам кылып жүргөн байкелерди дагы, активист байкелерди да камап кетип атат. Бул деген туура эмес. Бул мен ойлоп атам бир кысым болуп атат, бир жогорку жактан дагы бир кысым болуп атат да, бул приказ болуп атат мындай айтканда. Бир гана Аллахтан коркуш керек. Бир формачандардан эмес, бийлик өкүлдөрдөн эмес, бир гана Аллахтан корколу. Бара турган жерибиз 2 метр жер. Баарыбыз тең бир кепинге оролобуз. Эми мыйзамдуулук болсо, мыйзам сакталып турган болсо, Эртай жана жигиттер, байкелер акталат деп ишенелик. Мыйзамдуулукту талап кылабыз. Биз адилеттүүлүктү чечип бергенге суранабыз. Сокулук райондук сотко баратабыз. Бир тууганыбыз Эртайды колдоо максатында. Эртай Исхаков иним мыйзамсыз камалып турат деп мен ойлойм. Себеби ал ар дайым мыйзамдуулук,
жана мыйзам деп жүргөн бала, өзү сабаттуу, юридикалык сабаты мыкты, канчалаган карапайым элге, жөнөкөй адамдарга ар дайым ошол юридикалык жактан жардам берип жүргөнүн билем. Мен да бир-эки жолу кайрылгам, мага дагы ошо элдер ошо Эртайга чыгып берчи, Эртайдын телефонун берчи деп, ошондой максатта көп кишилер кайрылчу, жардам колун сунчу ар дайым. Эми мына мынтип өзү муктаж болуп отурат. Бул айта алам, Эртайдын даражасын көтөрүп жатат, бул кичинекей сыноо. Эгерде мыйзамдуулук сактала турган болсо, бардыгы мыйзам чегинде боло турган болсо, Эртай акталат, сөзсүз акталат. Эртайдын ушундай негизинде кармалып жатканы бул абсурд. Ассаламу алейкум достор, мен азыр Сокулук райондук сотуна чыгып бара жатам. Ал жакта бүгүн Эртайдын соту болот. Саат 9-да деп атышат. Ким кайдыгер эмес болсо баарыңыздар келип колдоп бериңиздер. Саат 9-га жетишпей калам деп сарсын болбоңуздар. Соту 5 мүнөт бой бүтө убакыт болот. Жетишесиңиздер, балким даже адаттагыдай жылып отуруп оңго деле 11-ге барып калышы мүмкүн. Ошон үчүн кечип калдым дебестен келе бериңиздер. Бүгүн ошо сотто Эртайдын камалуусу мыйзамдуубу, мыйзамсызбы, мыйзамдуу болсо аны тергөө убактысына үй камагына алынабы, же подписка менен кое берилеби, же 2 айга СИЗОго камалабы, ошол чечилет. Буюрса баарыңыздар келип колдоп бериңиздер, дуа кылып коюңуздар. Эртайды бошотсун деп, буюрса ошо адилеттик ордун алат деп ишенебиз. Ошондой ишенич менен мына буюрса Эртайды колдогон Сокулукка баратабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин катталуучулар. Биздин катталуучунун арасында бүгүнкү болуп аткан ситуация Улукбектин Эртай боюнча пикирибиз билгиси келгендер бар. Ошолорго мен өзүмдүн жеке кыскача оюмду билдирип коеюн. Бүгүн Улукбектин сотуна барып келдик. Аллага шүгүр, бүгүн сот менен чыкты. Бирок кандай болбосун Улукбек менен бир жарым сааттай сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болду. Улукбек менен сүйлөшүп атканда биз айтып атабыз, эми Алла үчүн кылган болсоң, кээ бир инсандар бар, баягы саясатчылар үчүн саясатчылардын камчысын чапкылап жөн эле соттолуп кеткендер бар. Канча мындай энергичный, күчтүү жигиттер жөндөн жок эле жок болуп кетти да. Бул эми эл үчүн кичине ушундай запкы жеп аткан болсо, бул болуп турган эле нерсе. Бул тарыхта дагы эл үчүн ушундай жанын берген, эл үчүн кызмат кылган инсандарга ушундай акыбалдар келип турган. Биз булар менен эзептешип коюш керек, биз жакшы сөздү айтып коюш керек, поддержка кылыш керек. Эртай менен деле буга чейин канча жакшы видеолорду чыгарып жүрдү, адамдардын маселесин көтөрүп жүрдү. Бирок экөөнүндө деле мен жеке оюм мындай бийликке каршы сүйлөгөн сөздөрүн, же бийликти мындай туура эмес, же падышаны жамандагандарын деле көргөн жокпуз. Бул маселе көтөрсө, элдин көйгөйүн карапайым элдердин көтөрүп жүрдү да. Саясатка аралашкандарын деле көргөн жокпуз. Кээ бир инсандар бар, атайын ушундай видео контент жазып аткандар, мамлекетти жамандап, аттарын айтпасак деле, падышаны жамандап, президентти жамандап, булардын артында эбегейсиз акча төлөнөт. Эми бул балдар карапайым балдар, биз көрүп эле жүрөбүз, мындай эч нерсе деле жок. Бирок ошондой болсо дагы эл үчүн кызмат кылам деп жүргөн жигиттерден Алла ыраазы болсун. Биз жакшы сөздү сүйлөп коюп, мындай инсандар менен эзептешиш керекпиз, поддерживать этиш керекпиз. Келечекте дагы мен ойлоп атам, мындай бул нерсе менде деле болуп калышы мүмкүн. Себеби сен сүйлөгөн сөздөр, сен көтөргөн маселелер адамдарга жакпай калышы мүмкүн. Бирөөнүн бутун тебелеши мүмкүн, бирөөнүн ал бир нерсесине туура эмес кылышы мүмкүн. Азыр жала жапмай бир паста эле болуп калбадыбы? Сен бир паста мисалы өзүнүн связи бар болсо, таанышы бар болсо, акчасы бар болсо, сен ушундай нерселерди кыла берет да. Бирок ошон үчүн адам ушундай элдердин маселесин көтөрөм дегенде мындай сым калбай тургандай. Адамдар үчүн эмес, Алланын ыраазы үчүн кылыш керек экен да. Себеби адамдар үчүн кылып туруп, бирок адамдар сени колдоого келбей койсо, адам морально сым калат экен да. Ошон үчүн сен Алла үчүн кыла турган болсоң, кызматты бул кыяматта дагы, бул жашоодо да соогун көрөсүң да. Ошон үчүн мындай бул маселесин көтөрөм деген дагы келечекте жаш өсүп келаткандарга мындай эч кимден үмүт кылбай, мындай чисто Алла ыраазы үчүн ушундай ситуациялар болсо сым калбай, мындай психологически дайын болуш керек экен да. Албетте баягы жылуу сөз жүрөктү жылытат дейт го. Ошон үчүн биз дагы колубуздан келишинче Эртайды, ушу улукту колубуздан келишинче жакшы сөз айтабыз. Жакшы сөз айта албасак, жок дегенде жаман сөздү айтпайбыз да.